Каракөлдө жүрөк үшін алған жол кырсыгы катталды. Унаанын жартысы жок. Бир адам каза тапты. Урматтуу кыргыз элим, бул видеоролик көптөгөн айдоочуларга жетип баруу үчүн видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып, ой пикириңизди комментарийге жаза кетиңиздер жана башка жаңылыктар түрмөгү. Каракөлдө түндөгү унаа кырсыктан бир адам каза болду. Кечээ 11-январда Каракөл шаарында 2 унаа кагышып бир адам каза болду. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 22:00 чамасында болгон. Жазы кечүү айылынан Жигули үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу бурулуштан рулду башкара албай Toyota менен кагылышкан. Натыйжада Жигулинин айдоочусу окуя болгон жерде каза болуп, Toyotадагы 4 адам Каракөл шаардык ооруканасынан жардам алган. Алардын бири ооруканага жаткырылган. Страсбургда 2 поезд кагылышып, жарат алгандардын саны 50-гө жетти. Франциянын Страсбург шаарында 2 поездин кагылышуусунан жарат алгандардын саны 50-гө жетти. Бул тууралуу Нижний Рейн департаментинин өрт куткаруу кызматынын башчысы Рене Силе билдирди. 15 жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Окуя болгон жерде 130 өрт өчүрүүчү жарандык коопсуздук кызматкерлери иштеп жатат. Эске салсак, алдын ала маалымат боюнча Страсбургдагы 2 поездин авариясы жолду алмаштыруудагы катадан улам келип чыккан. Унаанын айдоочулары жабыркаган жок. Окуя Каре Кантрел аялдамасында болгон.